Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, куш убак кечиңиздер менен Ысык Көл облустук телерадио компаниясы өз көрсөтүүлөрүн түз эфирде айкын программасы менен улантат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүздө Каракол шаарындагы мал базары туурасында сөз кылабыз. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, буга чейин дагы мына ушул коомчулук тарабынан өзгөчө ушул дем алыш күндөрү келип, мал алган мал сатуучулар тарабынан ушу Каракол шаарындагы мал базарындагы айрым ыңгайсыздыктарды оңдоп коюу боюнча атайын кайрылууларды интернет булактарына жарыялаган эле. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул Каракол шаарындагы мал базарын жакшыртууда, мына ошолорду тиешелүү шарттарды ушу мал сатуучулар үчүн, сатып алуулар үчүн, деги эле карапайым калк үчүн ошол кандай шарттарды коюп берип атат. Ал ортодо мына ошол шаар тургундарынан дагы, коомчулуктан дагы ушул мал базарды шаардын четине көчүрүү зарыл деген дагы ойлорду айтып жатышат. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул Каракол шаарындагы мал базарынын тегерегинде сөз кылабыз. Алгач бүгүнкү көрсөтүүбүздүн меймандары менен тааныштыра кетсем, мына ушул Каракол шаарындагы мал базарынын ээси Жеңишбек Төлөжанов, ошондой эле Каракол шаардык мэриясынын баш кадиси Улан Садырбаев жана Каракол шаарындагы Элдан тегирменинин ээси жеке ишкер Кантемир Байзаковдор келип отурат. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Биздин кош келипсиздер. Эми мынакей алгачкы эле сөздү Жеңишбек мырза сиз баштап берсеңиз, мына ушул мал базарынын ээси катары буга чейин дагы коомчулукта кандай пикирлер айтылып атканын өзүңүз да жакшы билип атасыз. Анан бүгүнкү күндө ушул мал базардагы жанагы эл тарабынан нааразы болуп айтылып аткан шарттарды оңдоо, буга чейин дагы мына өкмөт башы келген, министрлик кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров келгенде дагы төрагасы бул жеке эле Каракол шаарындагы мал базар эмес, республика боюнча мал базарды кыдырганда ошол тиешелүү шарттарды оңдоп, шарттарды түзүү зарыл дегенди да белгилеген. Анан бүгүнкү күндө ошол мал базарынын тегерегинде айтылып аткан көйгөйлүү маселелер, жергиликтүү эл көтөрүп аткан маселелердин канчалык жүйөлүү алардыкы. Анан ошо деги эле ушул мал базар бүгүнкү күндө сиз өзү ээлик кылган мал базардын аянты канча, андан сырткары аянтты кимдер ээлик кылат, алар кандай шарттар түзүп атат шаар тургундар үчүн, ушул боюнча маалымат берсеңиз. Рахмат. Мен да учурдан пайдаланып биринчи ошо Ысык Көл областынын тургундарына жана Каракол шаарынын тургундарын ушул улуу Рамазан айын менен куттуктайм. Кармап аткан оразалар кабыл болуп, ойлогон ой тилек максаттарына жетишсин. Эл жерибизде тынччылык болсун, өлкөбүз өнүгүп өссүн. Анан эми мал базар боюнча айтсам, бул мал базар Каракол шаарында жанакы түндүк жак четинде 1998 жылы түптөлгөн экен. Бул мэриянын токтому менен целевой болуп, мал базар деп целевой токтом чыгып, мал базар уюштурулуп, ошонун негизинде иштеп келатат. Ал менин алганым 2007 жылы мен алып, мал базарды ошондон бери улантып келатам. Мен сатып алгам мал базарды. Андан бери көптөгөн шарттарды түздүк, жасадык, элге ылайыктап. Мал базардын баардык жанагы өкмөттүн 377 токтомунун талаптарына баардык ылайык жасалган. Мал базар бир жылда 48 күн иштейт, бир айда 4 күн иштейт. Анан төлөмдөрүбүз болсо, күнүмкү иштеген базарларда эле бирдей эле төлөйбүз. Баардык төлөмдөрдүн баары убагында төлөнөт. Элдерге баардык шарттары жасалган. Жанакы талаптардан, токтомдун талаптарынан тышкары даараткана, намазкана, видео камералар, ошолордун баары коюлган. Ал эми мен биздики мал базарынын ичине жооп беребиз да. Азыркы көйгөй болсо жанакы айрым бир кишилер, ал жерде мисалы үчүн нефтяниктин тургундары менен мен атайын куру сөз болбосун деп, нефтяник элинин тургундарынын бизге берген тилгаттарын ала келдим. Через нотариально баары бекитилген. Ал жерде деги жанакы азыркы биздин ветеринарлар жана 200 метр аралык деп аткан боюнча ошол эле нефтяник элинин тургундары бизге бул мал базар менен оокат кылабыз. Мал базар бизге эч кандай тоскоолдук жаратпайт, ыңгайсыздык жаратпайт.
биз ушу менен окуат кылабыз деп бизге өздөрүнүн макулдугун берген. Ал бул эми карабайсыздар, бул 98-жылы уюштулуп атат мал базар. Ал эми жана өкмөттүн токтому 2015-жылы июль айында кабыл алынып атат, чыгып атат. Анан эми ошого чейин дагы бизде жанакы мал базардын жакын ошо токтом чыккандан кийин да ошонун талаптарын, эрежелерин, нормаларын аткарбай биздин жанакы эле ошол службалар, архитектуралоо, госрегистрби, ошол эле ветеринария ошолордун нормаларын соблюдать эткен эмес, жанакындай участоктарды берип, участоктор түшүп калып атат да. Аны эми ал ошол учурда азыр териштирип келсе, анда ошол кызматкерлердин баарын анда жоопко тартыш керек болот да. Ал диги мал базар болсо, мына аянты биздики 1,44, 1 гектар 44 мал базар дейли. Андан сырткары 80 сотук автопарковка деп турат. Андан тышкары бул мэриядан арендага алып, 30 сотук алып, баш аягы 3 гектарга жетет да. 3 гектар жер. Андан сырткары биз ошол мал базардын баарын шартынын баарын ылайыктап элге ыңгайлуу болуп жасап берип атабыз. Мына элдер мал базары бизге ыңгайлуу, биз ушул жерге соода кылабыз деп элдер наоборот мал базарды бизди колдоп атат азыр. Мал базардан мынакей мониторинг жүргүзсө деле болот. Анан эми кээ айрым бир кишилер ушундай 3-4 киши болуп жанакындай арыздар жазып атат. Ал эми арыздар жазганда мындай да, бул менин территорияма сырткары адамдар жазып атат да, алыс жайгашкан адамдар жазып атат. Эми аларды деген бизден тышкаркы жердин баары муниципалитеттики. Мына бул кишилер ошолорго чара көрүш керек. Ошолорду ылайыкташтырыш керек. Ошол анан мал базарыбыз болсо иштеп атат. Элдерге бардык шарттары жасалган. Түшүнүктүү. Ошо сиз элик кылып жана иштетип аткан аянт территориядан сырткары ошо мал базардын тегерегинде дагы жерлерди ижарага алып башка максатта иштеткен жерелери барбы? Же сиз ошол жерди биз алганбыз. Как раз сиздер алып туура суроо берип калдыңыздар да. Биз алып мындан 2 жыл мурун, 2-3 жыл мурун алып, аны дагы ошол эле ветеринардын кызматкерлери сунуштап, жанакы бияка эми бизде Ак суу, Жети Өгүз, Түп, Каракол шаары, андан тышкары Ысык көл районунун жарымы, Тоң районунун бер жак жарымы баары келет да мал базарга. Андан тышкары жаныбызда автопарк рынок бар. Аларга келген машиналердин баары ошол жерге машина койгонго шарт түзүп, ошол жерди ылайыкташтырып жасабайсыңар деп бизге сунуштагандан мейли деп, анан мен уулум конкурска катышып, экинчи конкурсант болуп чыккан. Анан биринчи конкурсанттары кандайдыр бир себептер менен 1 жыл эчтеке кылган эмес экен. Анан бул мэрия тараптан уулума сунуштап, уулум где-то 900 000 сомго арендага алып, ошол жердин баарын түздөп, жасап, тегерегин тозуп, автопарковкага ылайыктап жасаганбыз. Анан ошол эле мэриядан кайра тиги мынакей бул элдин неси отурбайбы? Бул иш тараптан мэрияга арыз түшүп, анан прокуратурага берип, көрсө мэриядан бул 3 лот болуп жасалган экен, жанагы 1 гектар жер, 3 бөлүк китепчи. Ошонусу нарушенияны өздөрү кетирген экен. Анан ошону прокуратура сотко берип, соттон анан туура эмес берилген деп жокко чыккан. Мэрия тарабынан туура эмес кетип атат да. Эми мэрия ошо 3 бөлүп өткөзсө жерди 1 өткөзүп атат да, ошол жерден туура эмес деп жокко чыккан. Анан эле ошол кайра ошону жокко чыккандан кийин кайра конкурс жарыялаш керек эле да. Менин уулум 900 000 сом төлөп аткан жерди мына кошунабыз Байзаковго 12 000 сомго берди азыр. Бул киши азыр мындай тозуп алып, элге жанакы батпай аткан ошол, анан өздөрү да батпай атабыз деп кайрылып аткан ошол. Ошон үчүн ошол себептен батпай атабыз чындыгында. А жерди болсо мурда автопарковка кылып, элдин баары ошо райондордон келгендин баары ошол жерди автопарковка кылып, ошол жерде ылайыктуу болуп, чөптүн баары жанакы үйлөрдүн жанында туруп алаткан автоунаанын баары ошол жерге турчу. Ошол анан биз жерден эми азыр биз мэрияга да сунуштап мына өткөндө 1 айдан ашып калды. Ошол эле райондун тургундары келип, арыздарды жазып, кайрылуу жазып, колдор топтоп, мурдагыдай эле ошол жерлерди парковка кылып уюштуруп бергиле. Мэрия же муниципальный автопарковка кылып, же болбосо мурдагыдай эле базардын ээлерине бергиле, булар бизге шарт түзүп берсин деп
кайрылып атышат. Биз аны мэрияга жолдогонбуз, анан пока жооп боло элек. Ошол мал базарга келген тургундар сунуштап атат. Түшүнүктүү. Эми Улан мырза, мынакей Жеңиш мырза азыр эми Кантемир мырза сизге да сөз беребиз. Атайын ушул студияга түз эфирде чакырганын себеби да мына ушул эл арасында ар кандай кээ бирөө түшүнүп айтат, кээ бирөө түшүнбөй айтат дегендей, ушу өз өзүңүздардан угуп, өзүңүздөрдүн баягы көз карашыңарды билдирип, ушул мал базарынын тегерегиндеги сөздөрдү билип, өзүңүздөрдүн оозуңуздардан угсак деген максат болчу. Анан биз, урматтуу телебөчүлөр, биз Каракол шаардык мэриясына да кайрылып, тилекке каршы ушу биринчи вице-мэр Чыңгыз мырзага да кайрылганда, ушу Думинин жетекчиси келет деп айткан. Бирок ар кандай себептер менен ал киши келген жок. Мына шаардык мэриясынын баш кадиси Улан мырза келип отурат. Эми бул мал базар жөнүндө эми сиз деле кабардар болушуңуздар керек. Ушу мэриянын позициясын уксак да, ушу Жеңиш мырза айтып аткан жанагы маселелерди, чындап эле ошондой мүчүлүштүктөр кетти беле. Анан деги эле мынакей 98-жылы мал базар катары түптөлгөндө ал аймак ээн болчу деп атат. Андан кийин мына турак жай салганга участок катары берилип, баягы отурукташып эл көбөйдү да. Анан тегеректе эл жайгашкандан кийин мал базарга кандайдыр алар да өзлөрүнүн да ой пикирлерин айтып, сиздерге да кайрылган учурлар болуп атат. Мына ушу мэриянын сиз адис катары айтсаңыз, бүгүнкү күндөгү ушу Каракол шаарындагы мал базарынын акыбалы боюнча сиздердин аракеттер кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө эми өзүңөр билгендей, ошо мал базардын тегерегинде жашаган жашоочулардан наразычылыктар келип түшүп атат. Ошо мал базарынын иштөөсүнө да. Анан бүгүнкү күндө ошол өзүңөр билесиңер, эстетикалык жактан, архитектуралык жактан, ветеринардык жактан, санитардык талаптарга жооп бербейт мал базардын иштөөсү. Каракол шаарынын прокуратурасынын талабына ылайык ошол жергиликтүү бийликтин структуралык мекемесинин, ошо муниципалдык мүлк башкармалыгынын атынан доо арыз жазылган Караколдук шаардык сотуна. Бүгүнкү күндө ошол өз убагында ошо мыйзамсыз чыгарылган токтомдорду жокко чыгаруу боюнча ошол жерди ошо муниципалдык баланска алуу жөнүндө иштер жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошо кезектеги сот отуруму 26-апрелде саат 10-до болот. Ошол биз жактан жазылган, биз жактан ошо жасалып аткан иштер ушундай. Андан тышкары ошо ветеринардык мамлекеттик ошо башкармалыгынын атынан да доо арыз жазылган. Алардын да өзүнүн ченем актылары бар экен. Мисалы аба айтып кетти, ошол мал базары ошол турак жайлардан ошо аралыгы 200 метрде туруш керек депчи. Бул ошол жободо жазылган ошол бир ченемеде бир талабы. Ошол мал базары бүгүн ошол талаптарга жооп бербейт да. Ветеринардык ошо доо арыз жазылган сот отуруму эртең саат 10-до болот. Анан буюрса биздин оюбуз боюнча ошол сот биздин ошол доо арызыбызды мыйзам чегинде карап, адилеттүү чечим чыгарып берет деп ойлойбуз да. Ал эми жанакы буга чейин жер тилкелерин бериш боюнча Жеңишбек мырза айтпадыбы? Жер тилке жана бүгүнкү күндө ал кандай берилген, анан ошо эске алынган бул мал базарга жакын? Турак жай өзүңөр билгендей бул баягы атайын түзүлгөн комиссиянын протоколу негизинде жергиликтүү бийлик мэрия постановление токтом чыгарып берет да. Анан канчалык туура берилгени, берилбегени ал прокуратура өзү корутундусун бериш керек да. Ошол айта албайм. Рахмат. Кантемир мырза, эми мынакей аякта мэрия өкүлү Жеңишбек мырза өзүнүн оюн айтты мынакей мал базар боюнча. Эми сиз дагы айтып атасыз, ошо жаңылбасам ошо сиздин ишкерликте ошо мал базарга келген ошо дем алыш күндөрү абдан тоскоолдук жаратып атат деп айтып атпайсызбы? Сиз мына тегирмен, элдан тегирмен иштетет экенсиз, анан жакын жайгашкан деп атат. Анан Жеңишбек мырза айткан жана жер тилкесин дагы сиз алган деп атат. Эми ушул боюнча сиздин пикирди уксак. Саламатсыздарбы барыңыздарга. Барыңыздар Рамазан айына орозо күнүңүздөр кут болсун. Барын куттуктап кетейин убакыт менен колдонуп. Туура, эң туура айтылып атат бул кеп. Ал ошо 3 жыл, 3,5 жыл болуп калды. Жеңиш мырзанын баласы алган экен. Бирок ага чейин ачер лоттор туура эмес өттү деп эле ошо биринчи утуп алган кишиге ошо Жеңиш мырзанын баласы прокуратурага өзү жазып атат. Мына лоттор туура эмес өттү, момундай деп. Анан кандай себептер менен эле кайра жаңы конкурс өткөзбөй эле ошол жерди ачерде 3 тилке менин эшигим алды, менин үстүмөн өйдө жагым, анан менден ылдый жак болот да. Менин эшигим алды, маңдайы 3 жер болуп атат да. Анан ошол себептер менен эле кайра эле
эч кандай конкурс эчтеке өткөзбөй эле өзүлөрү прокуратурага кайрылып, ошол нарушенияны таап атышат дагы, анан кайра эле ошол экинчи конкурсант болуп, ошону өзүнө чыгарып алып атат. Анан негизи ачер туура эмес өтүп кеткен. Аны прокуратура кайра выявить этип, ошол өзүнүн чечимин чыгарып, сотко өткөзүп, соттон ошо прокуратура биякты сотко берип, анан жерди кайра алып берип атат мэрияга. Ал ошонун негизинде биз эшиктин алдында биздики деген продовольственный болгондон кийин тиги продукт питания un чыгаргандан кийин 300 метр жерде мал болбош керек. Ошонун негизинде эшиктин алдын жанагы өзүмө караштуу жерди мэрияга кайрылып, прямой бер деп коет экен, ал өзүңдүн прилегающий территорияңа тиешелүү жерди берет экен мэрия. Ошол жерди мыйзам чегинде ал жерди алгам. Азыр эки жагында эки бош жер турат. Ошол эмнигиче дагы эле бош турат. Эгер алса ала берет эле ал жерди элечи. Анан биринчиден, экинчиден ал бу иш боюнча бул кишилер кайра сотко кайрылышкан. Менин үстүмө жазып, бул туура эмес, алды, мыйзамды бузду дегенде мындай деп ошол ал кайра соттошуп, кайра соттон утулуп калган. Биз биринчисинде Верховный сотко чейин барып келдик, ошол прокуратура бергенде. Экинчисинде мен алганда дагы ошо городской менен эле токтоп, аяктан чечим чыгарып берип, баары туура берилген деген. Анан эми ошо жерди азыр биз жашылдандырып, эшиктин алдынын баарына ёлка, бак, дарак тигип койдук. Ал жерде ограждение кылдык туура. Биздин оюбуз мындай болуп атат да, азыр эми өзүңүздөр билгендей азык-түлүк коопсуздугу деп атат. Биз ошол мына Каракол деле эмес, ошо Ысык көл областында эң ийри тегирменди иштетебиз. Анан эмне деген бул областка, башка дагы областтарга унду жеткизип берип турабыз, унун алып кетип турушат. Анан ошол жерде эшигибиздин алдында суббота 6-базар күндөрү да аяка вообще эле кирип чыкканга невозможно. Ошол маселеден баары чыгып атат да. Биз бир шарт түзүп берип койсо, эгер ошо жолубуз ачылып турса, анда биз эч кандай претензия деле койбойт элек да, иштей берсин базар, биз эч кандай маселе жок. Биз ошол күнү мына өзүңөр көргөндөй баягы сиздердин журналисттер дагы, башкалар дагы, блогерлерди баары эле тартып атышат. Биздин дарбаза жабык турат. Бизде деген суббота мал базар иштеген күндөрү биз жабыкпыз. Потому что аны ачсаң, жанагынча толуп турган көчө толуп турган мал кирип кетет тегирмендин ичинечи. Тегирменге киргенге болбойт, мал жакындаганга болбойт. Ошондой маселелер болуп атат. Анан эгерде ары бул кишилердин айтуусу боюнча туура, мал базар илгери өзүңүздөр билсеңер дейт, ветерок деп койчу, эмеде турчу илгери. Ачерге батпагандыктан буяка көчүп барды. Эми талаптын ошо шарттын эмес экен, эл көбөйөт экен, мал көбөйөт экен. Азыр уже бул кишилердикине да корусуна батпай 70% мал тышта турат, көчөдө. Мына, например, биз аяктан машина эмес, чоң машина эмес, жөө басып өткөнгө невозможно. 3 көчө основной. Мына Удилова, Шорукова, Валиханова. Ушул 3 көчө, основной көчө бизге кирип, ачерде деген 5-6 дагы чоң объектилер бар, ишкерлер бар. Алардын баары нааразы, алардын баары эле жазып атышат. Мына алардын баары кайрылып атат. Например, эч ким баары жакшы болсо биз мочерге чогулуп отурбайт элек да. Ошол маселе чыккан үчүн, ошондой маселе болгон үчүн аны ушул жерге чогулуп отуруп атабыз да. Ошондой иштер каралып атат да. Эгер эч ким тоскоолдук кылбаганда, эч ким бири-бирине оозун жаппаганда, баары нормально эле болмок да. Өзүбүз иштибизди жасай бермекпиз. Эч кимге тоскоолдук кылбайт эле. Бул жерде мэриянын адиси айткан боюнча мен да могу декабрдын 1-нен баштап декабрдын 16-сына чейин комплексный проверка болду бизде. Ошо обл администрацияда жер суу боюнча бир бөлүм бар экен. Ошолорго да бул биздин Кантемир тарабынан арыз түшүп, жана өзү айтып аткан 3-4 организация деп атпайбы. Ошолордон арыз түшүп, анан ошолордун арызынын негизинде
декабрь айында ошол эле ветеринария, мэрия, думи, санэпстанция, башка да тиешелүү бөлүмдүн баары комплексный проверка жүргүздү бизде. Биздин анын корутундулары да турат. Алардын баары мына биздин китептерибиз, баары мыйзамдуу, баары талаптардын баары жасалып турат. Бир эле маселеси ошол жанакы ошо ветеринария жанакы үйлөрдү көрсөтүп атышат. Анан жанакы тамак ашаткан жайларды. Ал эми тамак ашаткан жайлар муниципальный жерде турат. Ооба биздин территорияда да бир үчөө бар. Анан аны санэпстанция өздөрү уруксат берет экен. Жана полуфабрикат кылып, аяктан бышырбай, жылытып берип, биткенге өздөрү санкнижкаларын берип, ошол жерде уруксат берип атышат. Ошол мисалы үчүн 377 токтомдо бир эле пункттан турбайт ал деген, көптөгөн пункттан турат. Анан бул жерде ошо адистерибиз да туура айтса деген ойду айткым келип атат да. Калган шарттардын баары жасалып турат. Анан ошол жанакы комплексный проверканын корутундусунда бизди жабылсын деген сөз жок ал жерде. Бизге мөөнөт берди. Мына жана өзүңүз башында айтып кетпедиңизби, Акылбек Сөөмбекович келди эле деп. Акылбек Сөөмбекович келип, мына ооба базарды көрдү. Өзүлөрү көрүп, ошол эле обл администрация, мэрия болгон жетекчилердин баары көрүп, мынакей бул базарды дагы мына иштесин, кошумча мына момундай райондордон келип, көпчүлүк келип аткан жерлерге мындай шарт түзүү максатында буларга жанакындай судадан бергиле деп губернаторлорго тапшырма берип, анан жанакы мисалы үчүн базардын территориясы ошо токтомдо твердый покрытие эле деп турат. Асфальт, бетон деген сөз жок. Анан ошол кээ бир эми жанакындай жаан-чачында адамдар басканга кээ бир жерлерге тропинка жасагыла, навестерди кошкула деп тапшырма берди. Анын баарын биз аткардык. Аткарып, видео отчет эмелердин баарын ошол эле ветслужбага берип, ветслужба министерствого отчетун берип, ошондой баардык мына жасалды, Акылбек Сөөмбековичтин тапшырмалары жасалды деп ошол эле ветслужба, башка службалардын баары ушинтип отчет берген. Анан эми уже азыркы учурда мисалы үчүн ошол кезде Акылбек Сөөмбекович келгенде жана биздин Жаңарык базары деп жаңы базар ачылбадыбы? Ал мына ушу бул Кантемирдин базары да. Анан ал жерде мейли ачылсын. Анан эл барбай атат да. Эл биздин базарды ылайык көрүп, эл ушул жерде токтоп атат. Анан эми элге мен эгер ылдыйкы Жаңарык базарга мисалы үчүн көчүп кетсе биз эчтеке дей албайбыз да. Жанакы маселелер мисалы үчүн тегирменге наоборот эл келип булардын соода сатыгы наоборот жакшы жүрүп атат. Эл келип ун алат, көрүп атат. Ал мурда диги жерди ала электе деле мисалы үчүн тегирмендин ичине деле ошол өзлөрүнүн эле кароолчулары мисалы үчүн машиналерди киргизип, акча алып ушундай моменттер болгон да. Бул эми чын сөз. Мына улуу ороз айында калп айтпай эле чын эле айтып атабыз. Болгону менен айтабыз мындай. Анан эми биздин базарга 70% мал батпай атат деген ал туура эмес сөз. Базарды мына малдын баары кирип атат. Ал жанакы жана жеңил машина менен жана койлор келип өздөрүнө ылайыктуу эле анан токтогон жерине түшүп алып анан базарга кирбей жанакынтип баспай аткан, ошол жерге соода кылып атканына биз мына мэрияга кайрылып атабыз. Ушуга чара көрүп бергиле. Өзгөрдүн эмелериңерди пайдаланып тапшырма берип, жанагы гаилерге эле мисалы үчүн тапшырма бересиңер, кандай кыласыңар, жана пробка создавать этпей, автоунааларды ошол жолдорду ачуу максатында чара көрбөйсүңөр. Болушка айтып атабыз. Мисалы үчүн ошол эле арызды мисалы үчүн ошол эле болуш өзү чогуу жүрүп бизге каршы арыз жаздырып аткан фактыларды мына эл өзү кайра айтып атат. Мына болуш келип ушинтип жазып бергиле деп атат деп. Анан эми бул жерде бир тараптуу болуп кеткен сөз атат. Мына сиздерде да көчө эмет ушу арыз түштү деп кайрылып анан снимка кылдыңар эле, интервью алдыңар эле. Мисалы үчүн ал жерде бул Кантемирдин арызга тиешеси жок болчу. Дагы бир күбө баласы бар, Даңгуроо деп, анын да тиешеси жок болчу. Анан эми ал жерде сиздер тараптан да жана сиздин операторлордон дагы мына бул кишилер сүйлөп атат. Арыз жазган кишилер эмес, бул кишилер сүйлөп атат да. Анан эми ошону бир калыс, адилеттүүлүк менен чечилсе дейм да. Мен мисалы үчүн Жаңарык базары ачылганда мен каршы эмесмин. Ошону эске алып, мына бүгүн сиздерди чакырып атабыз. Элдер өздөрү Жаңарык мал базарын тандап кетип калса каршылыгым жок. Анан эл биздикин тандап атканда мен элди кубалай албайм да.
Азыр Түп районунан Акылбек аттуу телекөрүүчүбүз байланышка чыгып атыптыр. Суроосун кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Biz bu bazarga barganda mal bazardын içinden dagы sırtынан да talada tursaң dagы стоянка деп акчалат. Ушул жөнүндө кандай ой пикириңер бар? Болду менин суроом ушул. Рахмат. Мага бар. Ошо суроо. Сиз жооп берип койсоңузчу. Бул эми мал базардын акчаны ошол жана 3 жыл мурун биз сыртында жана автостоянка алганда ошондо алчубуз. Азыр ал жерди бизден алып койгондон кийин биз сыртынан бир да тыйын албайбыз. İçinden mal giret, anam bizde mınday. Mal mınday төлөбөй кирет, анан чыгып келатканда төлөйт bizde. Misal үчүн ошол 50 сом бодо малга, койго 30 сом. Ошону төлөйт, чек беребиз. Кассовый аппараттар коюлган. Чек берилет. А сырттагы эмеге мына бу мэриянын кызматкерлери жооп берсе туура болот. Сыртта мына ичинден дагы сырттан дагы алат. Сыртындагы биз ичинен алганга биз жооп. Эмне негизинде азыр Кызыл Суу айылынан телекөрүүчүбүз байланышта. Бул суроо боюнча сиздин абасыз койсок. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Сиз байланыштасыз, угуп атабыз. Суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз. Кан Теңири мырзага. Мурун биз деле базарга барып жүрчүбүз да. Базарда иштечүбүз, базарда жүрчүбүз мал сатып. Мурун Кан Теңири мырза өзү деле киргизип ошол жерге оокат кылчу да, туурабы? Анан биздин өтүнүч тиги заборун алып эле машиналерди коюп койсо болмок. Эки ёлка тигип, эки алма тигип алып өндүрүштүк деген ал болбойт да. Жеңиш мырза туура айтып атат. Мэрияга канча 900 миң төлөчү экен. Тиги 12 миң төлөйт экен. Бул мэрияга шаарга акча түшүп атат да, туурабы? Анан ошону кандай мындай ойлоп көрсөңөр өзүңөр деле. Рахмат. Мурдагыдай эле коюп, мурдагыдай стоянка кылып заборун ачып койсо жакшы болмок. Биз мурун ошол жерге барып иштечүбүз. Рахмат. Түшүнүктүү. Кантип жооп берип койсузбу? Жооп берип коеюн. Туура. Ал жерде 900 миң сом канча экенин биз билбейбиз. Бир 700 деп укканбыз. Ал жерде бир эле участок биздин эшиктин алдынан алынды. Почти 70% эки жагында турат. Азыр деле ала берсе болот да жерлердичи. Эмнеге азыр алынбайт? Ал биз өзүбүздүн эле эшигибиздин алдын алдык. Эки жагы эки чети бош турат. Бурун алынып жүргөн жерлер. Анан кошумчалап койчу. Анан сразу элечи. Бүттүлүк. Анан жанагы айтып кетерим, ал жерде деген санитарный нормага жооп бербейт. Ал жерге деген машина, мал койгонго да эч кандай болбойт. Биринчиден, экинчиден жанагы мен айтып кетип атам, тиги акча алуу боюнча фактылар. Бизде ал фактылардын баары эле жазылуу, видео фиксациялар деле бар. Ошо таладан алып аткан, же кайдан алып аткан. Например, көчөдөн бирөө келип 10 кой же торпок же бирдемелер сатып алса, базардын ичине кирет, справка жаздырганычы. Например, жолго алып кеткен справка жаздырат да бул кишилерден. Ал кирсе канча баш дейт, 50 баш десе, базарны төлөп кой деп, ал жолдон алынып аткан ошол да. Ал кишиге справка жазып атканда базарны сразу төлөп коет. Ошондо базарга кирбеген мал деле төлөнүп калып атат да. Мындай ойлоп көрсөңүздөр. Түп районунан Жеңиш аттуу телекөрүүчүбүз байланышка чыгып атат. Азыр бул боюнча оюңузду да сиздерди угабыз. Угуп атабыз, сизди саламатсызбы? Урматтуу бүгүнкү теленин катышуучулары, мен сиздерге бере турчу суроом, мына могул жерде азыр эки кишигер отурасыздар, туура түшүнөлү, экөө тең элге кызмат кылып аткан адамдар экен. Эми билесиздер, биздин область дыйканчылык жана мал чарбасы менен алектенебиз да. Мына Жеңиш мырза жанагы базарды алгандан бери мен ачык эле айтып коеюн, бул рахмат, базарды эң жакшы деңгээлге алып келип атат. Аны туура түшүнүшүбүз керек. Үстүн жаап, жаан чачында ушу элге жакшынакай условия болсун деп атат. Ал эми экинчиси, бул жерде биздин дагы экинчи ишкерибиз отурат. Биз кире албай атабыз деп атпайсыздарбы? Мен туура түшүнөм. Силерге да рахмат, силер да элге кызмат кылып атасыздар. Муну алдык жерде мэриянын адысы отурбайсызбы? Ушуну сиздер чечип берсеңиздер болбойт беле? Ошол жерге ГАИнин знактарын коюп,
элданга кире турчу жерин запрет кылып койсо болот да. Себеби мына мен делен көп базарга барам, өзүбүз нарушение кылабыз. Ушу барганда туура эмес парковка кылып коебуз машинени, бири-бирибиздин үстүбүзгө коебуз. Мына ушун үчүн могул жерде отурган мэриянын адистери сиздер да карап берсеңиздер болот. Алдыгы жерде эки ишкер экөө тең элге кызмат кылып атат. Ушуларды туура чечип бериш сиздердин милдет го деп ойлойм. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат сурооңузга. Жанакы сыртынан акча алып автоунаа токтотконду деп атпайбы? Бизде андай бюджетте көргөзүлгөн эмес. Ал ким алып атат анда? Мына Жеңиш мырза өзүнүкүн айтты, мына ичине киргенде алабыз деп атат. Алынбайт. А мындай көзөмөл барбы сиз мэрия тарабынан ошолорду мындай иликтеп? Бул боюнча Ал ким алып атат? Ал акча каяка түшүп атат? Бүгүн угуп атабыз да, андай алынбайт. Алынбайт. Суроосуна жооп берейин. Азыр суроо бербеди. Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да. Мал базардын иштөөсү бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ошо ченемдерине жооп бербейт. 2015-жылы токтом кабыл алынбадыбы? Ошо токтомго ылайык мал базар өзгөчө объект болгондон кийин шаардын четинде жайгашыш керек да. Бүгүнкү күндө ошо мал базар шаардын ичинде болгондо байланыштуу ошо болбойт. Бул көйгөй маселе качан чечилет? Ошол четке көчмөйүнчө. Эгер биз сотко жазганыбыздын себеби да мындай болуп атпайбы? Сотко чейин ушу Жеңиш аба менен сүйлөшсөк, Жеңиш аба ошо бир ойго келсек, мүмкүн Жеңиш аба ошол өзүнүн объектисин багытын өзгөртүп, башка багытта иштетсе болот да. Эгер макул болсо Жеңиш аба. Биз ошол айта кетчү нерсе ошол да, мал базар ошо өзгөчө объект болгондон четте жайгашыш керек. Жанагы стоянкалар боюнча ошол мына угуп атам, бизде андай эме жок, акча алынбайт. Муниципалдык жер болсо да, жолдун жээги болсо да, бизде андай көргөзүлгөн эмес да, функциябызда жок. Эми каралган эмес. Атайын шарттар ачылган эмес. Талаптарга жооп бербейт деп атпайсыздарбы? Мына мал базардын ээси катары мына Жеңиш мырза өзүнүн көз карашын айтты, өзүнүн мындай орусча айтканда кечиресиз, позициясын билгизип атат. Анан эми мынакей Кантемир мырза көтөрүп аткан көйгөйлүү маселелер, сиздер айтып атасыз. Эми ушулардын баарын эске алып туруп, мына эл бара турган базар болсо, эл ошол жака агылса, биз эчтеке кыла албайбыз, мен каршы эмесмин деп атат. Анан бир башка альтернативдүү бир базар ачканга мүмкүнчүлүк барбы бүгүнкү күндө? Барбы ошол жер барбы? Бардык шартка байланыштуу. Мэриянын өкүлү катары сиз жок. Караколдун ошо эгер ошондой чечим кабыл алынса, жер бар, шаардын четинен тапса болот да. Аны ошол жана айтып кетпедиби? Нормаларга ылайык ошо шаардын аралыгы да болот да, шаардан алыс туруш керек да. Ошого байланыштуу отвод жасалат да ошо жер. Азыр Каракол шаарынын тургуну байланышка чыгып атты, суроосун кабыл алып коюп, сиздин да уктуксак. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Сиз байланыштасыз, угуп атабыз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Жеңиш абага бир суроо эле. Ушу базарды күндүз иштетсе болобу? Түнкүсүн саат 8-9 эле башталат экен. Анан түнкүсүн байкуш дыйкандар 1 жыл, 2 жыл баккан малын алып сатарлар пайдасын көрөт экен. Дыйкандар арзан сатып коюп эртерээк кетишин ай. Күндүз иштетсе болобу деген суроо да. Рахмат сурооңузга. Бул базар күндүз иштесе бизге да жакшы болмок. Бул 2010-жылы мэрия ушундай инициатива кылып, базарды күндүз иштетебиз деп ошол кездеги жетекчилер көзөмөлгө алып, постторго балдарды коюп, анан аракет кылышкан. Тилекке каршы ал иштер ишке ашпай калды. Анткени биякта мындай экен да. Бул жакын жерлер болсо күндүз келгенге мүмкүнчүлүк бар. Биздики жана айтып кетпедимби? Тоң районунун жарымы, анан Ысык көл районунун жарымынан келет. Анан бул Түп жакты, Каркыра жактан, Ак суу жак Түргөн улардан келгендер түнү менен келип, эрте чыгып алышат да. Анан түнү менен келгенден кийин базарга биз киргизбей кое албайбыз да. Базарга киргизип эметкенде, жанакы ушу мал менен алып сатып соода кылган адамдар баары соодасыз жүрө берет экен да. Даже мындай учурлар болуп калды, ошондо посттордон өткөзбөй, постто барып соода кылышып, жолдун баары пробка болуп, анан ошондон кийин кайра ушундай уруксат берген. Эгер күндүз болсо бизге да жакшы болот эле, ылайыктуу болмок. Атак бул суроо берген мырзанын мен эмесин колдойт элем негизи. Эгер ошондой мэриядан да ушундай аракет болсо,
Бирок эми элге да түшүнүш керек. Элдер алыстан келет. Жанакы соодасын кылып алышып, анан күндүз үстүңкү базарга барып, дагы продукту андай мындай кийим кечектерин алганга эл дагы өзүнүн ыңгайына карашат экен да. Анан эми ошол жагынан элди дагы түшүнүшүбүз керек да. Баягы биз базарыбыз биз күндүз эле ачабыз дегенге болбойт. Анткени меники бир эле күн иштейт. Жана да айтып кетпедимби? Bir ayda 4 gün болгон иштейт. Анан эми азыр уруксат берсеңиз, мен бу мэриянын адисине жанакы бул киши баса айтып атпайбы, талапка жооп бербейт депчи. Ошол эле мына токтомдор, ошол эле эмелердин баары жасалып турат. Бул бир күндүк эмгек эмес да. Көп жылдан берки эмгек. Мына Каракол шаарына биз бюджетин толтурганга аздыр көптүр биз салымыбызды кошуп келатабыз көп жылдан бери, 20 жылдан ашык убакыт. Ошончо адамдар иш орду менен ошол жерде иштеп атышат. Караколдун жанакы нефтяник деп атпайбызбы? Нефтяниктин почти 70-80% ошол жер менен нефтяник эле эмес, жакынкы жайгашкан айылдар, алыстан келген айылдардын элдери ошол жер менен оокат кылып атышат. Эл ушул базарды тандап атат да. Анан биз жерден түшүнүп атам бул адиске, анткени жетекчилик тараптан ушундай тапшырма болуп атат. Жанакынтип биздин мыйзамдуу турган жерибизди жанакынтип сотко берип атышат мынакей. Эми соттун чечимин күтөбүз, биз дагы аракетибизди кылабыз. Рахмат. Атак мынакей жаңы жер участок табылат деп атышпайбы? Жаңы мал базар ачылган да. Ушул жерден азыр ушул эле учурда мен азыр ушул эле учурда ушул токтомду 370 токтомду мынакей ушулар эле өздөрү бузуп туруп тиги базарга уруксат берип атышпайбы? Азыр ал базар жөнүндө да угалы, Тоң районунан Улан аттуу телекөрүүчүбүз күтүп калды. Телефон чалышын кабыл алып, саламатсызбы, угатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз, угатабыз, байланыштабыз. Жеңиш абага суроом бар эле, ошо суроону берет элем. Угатабыз. Биз ушул Тоңдон кеч чыгабыз, түн чыгабыз, эртең менен чыгабыз, барып кээде кечигип калабыз. Базарда места жок, тышта калып атабыз, дайым элечи. Анан эми Жеңиш абабыз айтып атат, эми ушуну ГАИ келип, тиги келип, буларды куусун деп. Анан биз эми кайда барып соода кылабыз? Эси батпай калсак базарга, көчөдө турсак, анан баары бир базардын жанакы акчасын чогулткан балдар баары бир акчабызды алат келсек, 2 оюбузга деле, 1 уюбузга деле алат. Ушуга кандай карайсыз, жооп берип коесузбу? Рахмат. Бул эми мен куусун деген сөздү айткан жокмун. Бул жанакы тышта турган автоунаалар жана мына элдерден жанакындай үйүбүзгө кире албай калдык дегендей мындай деген сөздөр үчүн айтып атам. Бул мэрия ушундай чараларды көрүш керек. ГАИлерге тапшырма берип, жанакы жерге тыгын уюшулба түзүлбөгөн үчүн ошолорду көзөмөлдөп, жолду ачып турсун деген сөздү айтып атам. Ал эми силер киргиле ичине, мына өзүңөр деле базарга келип атсаңар көрүп атпайсыңар, мына жана жылкы жак, жарым жагы навестин баары бош турбайбы? Келгиле, ошол жерге келип, киргиле, силерди биз эч кандай куу деген сөз айткан жокпуз. Просто эле ошо жанакы тышкы тартипти мен мисалы үчүн тышкы тартипти мен уюштура албайм да. Аны мына мэрия бар. Мэриянын өзүнүн рычагтары бар. Болуш бар, милиция бар, башка службалар бар дегендей. Ошолор уюштуруп, ошо тышкы тартиптин баарына ошолор иш аракет жүргүзүш керек да. Ошон үчүн мына көпчүлүк келип аткан жерди ошондой тапшырмаларды берип, ишти уюштуруучу ошо мэриянын милдетине кирет. А меники базардын ички территориясы. Ал жанагы сырттан акчалык боюнча Улан мырза, сиз көзөмөлдөө алабыз дедиңиз, э? Эми болупай, коомдук жер болгондон кийин биз баягы кирип чыкпагыла деп айта албайбыз да. Машиналар менен кирет, четинде токтотот, мыйзам чегинде токтотуп аткандан кийин эми баягы айыптарды кое албайбыз да. Ал үчүн соттун чечими керек. Ошондон башка биз сотко жазып аткан себеби ошол болуп атат да. Ошол базардын иштөөсүн, эксплуатациясын ошо токтотуп бергиле, жаап бергиле депчи. Бирок ошого жабаардан мурун бир жанагындай мал сатуучу дыйкандарга мына ар кайсы райондордон келип суралып атпайбы? Бул маселе чечилет. Мыйзам чеги, бул маселе мыйзам чечилет. Базар заманбап жооп берген заманбап үлгүдөгү базар салып койгон. Ченемдерге ылайык, ошо заманбаптын талабы боюнча ошол мал базары ачылат. Жеңиш аба айткандай мал базары ачылды деп атпайбы. Бул баягы кимдин ошо жеке тараптын да инициативасы болуп атпайбы. Канча киши келип ошол мал базары ачат элем деп өзүнүн эмелерин, ойлорун айтып келсе, инвестициясы менен келсе, 1 эмес 1-2-3 мал базар ачса болот.
ага деле тыюу салынбайт да. Эми мынакей Жакшы жооп берип атасыңар да. А эмне үчүн мен суроо берип коеюн? Эмне үчүн биздин базарга жаптырганга силер аракет кылып атасыңар анда? Жана айта кетпедимби, бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Азыр өзүңүз айтып атасыз. Бир эмес 2-3 базар ачса уруксат берет деп атасыз. Азыр сиздердин милдет биздин мал базарды жапмайынча тиги жаңы мал базар иштебестин амалын кылып атасыңар. Кыргыз Республикасы Азыр өзүңөр айтпайын деген сөздү өзүңөр айтып атасыңар. Кыргыз Республикасынын бүгүнкү Мына ошол эле 377-токтомду өзүңөр одоно түрдө бузуп атпайсыңар мына. Тиги жерде бир эмес 2 трасса кетип атат. Бирөө пристанды көздөй, жайкы туристтик маалда ал жердин баары пробка болот. Ар жагы мына Жаңарык айылынын мүрзөсү турат. Бер жагында Кара суу деген суу көлдү көздөй кетет. Экологиядагы, санэпстанцияда, ветеринариянын талаптарына жооп бербей атпайбы? Бул жана Жаңарык базары. Анан эле ушу адистер ошолорго уруксат берип атышат. Анан ушуга түшүнбөй атпайбызбы? бүгүнкү күндө ошол мал базар шаардын ичинде жайгашканына байланыштуу ошо Кыргыз Республикасынын ченемдерине жооп бербейт деп жана айтпадым, ошону деле кайталап кетем. Шаардын четинде болуш керек. Жок, биз азыр мындай да, өзүңөр мына сотко бергиңер. Азыр сиз деген азыр ушул жерден жооп бербейт деп айтканга сиз эксперт эмессиз да. Биз өзүбүздүн талабыбызды сот мына сотко бердиңер. Соттун жыйынтыгы менен анан көрөбүз десеңиз туура болмок. Арызыбызга азыр эле мына бир тараптуу кетип атканы мына бул жерден деле байкалып атат да. Биз эми баягы жазып атканда, дооматыбызды жазып атканда ошол ченемдерге шилтеме жасайбыз да, ошондон баягы биз өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз да. Жаман көрбөңүз. Туура. Эми мынакей Жаңарык базары боюнча сөз кетти. Мына өзүңүздөр да баштап кеттиңиздер. Мынакей Жеңиш мырза айтып атат, жанагындай талаптарга жооп бербейт ал базардагы деп Кантем мырза. Канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө ошол базар мына биз азыр мэрия тарабынан коюлуп аткан талаптарга жооп бере турган базар болуп атат? Биринчиден айтып кетет элем, элдер да туура эмес түшүнүп калбасын. Тиги жанагы айтып кетти, күйөө аласыз деп эч кандай күйөө алам жок ача жерде. Ал ишкер балдар. Туура билип айтсаңыз жакшы болот эле. Даңгородогу күйөө алаңар? Жок, күйөө алам эмес эч кандай. Анан өзү жанагы дагы түн ичинде болуп аткан туура. Ал түнкү базарды да биз да туура эмес көрүп атабыз. Себепки эмне болуп атат? Мен көп ошо базарга келген кишилер менен сүйлөшүп, алардын эмелерин, ой пикирлерин уксаң, аяка эмне үчүн 9-10-до 8-де келишет? Потому что кеч келип калса базардын ичине батпай калат. Анан тышка туруп калса уже малы арзандан сатылып калат. Ал кишиничи эптеп тияка кириш керек. Анан кийин биринчи келсе эле ошол болуп эле. Анан мына мен ошол жерде турам, ишкерлик кылам. Мен ошол жерде жашайм. Мына биз 9-10-до 11-де түнкү барсаңыз уже көчөдө невозможно киргенге. Кирбейт, машиналар тыгылышып, бири-бири менен урушуп, талашып, согушуулар да болуп атат да. Анан өзүмдүн базарым боюнча айтып кетем. Ал жерде бүт нормага дал келген базар, эч кандай жанагы эң биринчи эле мүрзө жөнүндө айтып кетейин. Мүрзөдөгү бүт баягы нормаларга такталган ал жер. Забор менен бүт кандай мыйзамда кандай жазылса ошондой заборлор менен тозулган, бетонный заборлор менен. Ал жерден даже мынакей тиги ошол жерде тургундар, ошо айылдын тургундары келип көрүшүп баары чактырышып туура деп биз канча заборлор кулап турган жерлерин баарын түздөп, жаап эмет бердик. Ал жер жооп эметеги талапка жооп берет. Экинчиси, ал жерде деген жана суу агат деп билбейм, ал жерде суу агып, анан кандайча кайсака кошулат дейт, ошол жака кошулускан таң калып атам. Ал жерде деген дренаждар жасалган. Ошо базардын талабына ылайыктуу. Ошо дренаждарда деген ал жерде жанагы суулар топтолот. Ал жер деген газ этип жанагындай ар кандай хлор тигиндей мындайлар менен обрабатываться этилип, андан кийин аяк ташылып чыгып кетет. Эки жакка акпайт ал жер. Экологияга эч кандай тиешеси жок. Ал жерде деген бизде деген болгон документтердин баары бар. Ал жерде бүт заключениялардын баарын алганбыз, бүт органдардын баарынан ошо строительный жанагы жүргүзгөнгө уруксат берген. Анысы жанагы трасса боюнча. Трасса жанагы главный трасса не менее 30 метр болуш керек. Ал жерде кеминде 400-500 метр бизден алыс турат. Ошол ал мен ал жерде бүт заманбап
эмелердин баарын орнотконбуз. Например, койлорго ар бир койду өзүнчө, букалардын өзүнчө, жылкыныкын өзүнчө, уйдукун өзүнчө, тамак аш өзүнчө, даже гостиницасына чейин алыстан келген кардарларга жатып эс алып, ошол жактан убактысын өткөзүп, малдарын топтоп кеткенге чейин ошонун баарын ойлонуштурганбыз. Ал жерде ветеринарный службаларга кабинеттер салынган, ал жерде деген милицияга өзүнчө кабинеттер ачылган, радиорубкасы бар, намазканасы бар. Ал жерде деген кухнялар өзүнчө, аяка мал кирбейт, өзүнчө бөлөк болуп турат. Ал санэпстанция өзүнүн заключениясын берген, корутундуларын берген. Бүт менин оюмча азыркы заманбап базар деп ойлойм да, ушу азыркы эмеге жооп берет. Ал базарга уруксат берилген да? Берилген, уруксат берилген, эксплуатациядан өткөн. Расмий түрдө токтоп чыкканда ачылсын деп. Анан кайра эле сатуучулар элдер келбей атат. Жөн азыр бул жана көнүп аларга келбей аткан дагы башка себептер барбы? Сиз айтып атасыз, бардык шарттар менен жакшы. Жок, ошо бардык шарттар менен түзүп бердик, туура. Ал жерде деген эми бул жерге баягы эски көнүп калганда мен жана айтып кетпедим. Илгери силер баарыңыздар билсеңиздер, тети Ветерок деген жерде көпөрөнүн жанында кичинекей жерде базар турчу эле. Ал жерде деген ошол жерге элдин баары көнүп алып тыгылса, батпаса дагы болбой эле, жолдор чоюлуп, аны ошо мэрия ошондо чечим келип, анан ушул жерге көчүрүп келген. Ал замандын талабы экен, ал убакыт келет экен. Эми шаарыбыз мына тазаланып, көчөлөрүбүздүн баары оңолуп, шаар көркүнө келип келатат. Анан улам талапка жооп бергенге эл көбөйөт экен, мал көбөйөт. Четке чыгыш керек да, алчы ужечи. Бул илгери чет болчу макулмун. Ошо канча 90 канчанчы жылы дейт, ошол жылдары ал чет болуп саналчу. Азыр уже ал центр болуп калды жерге. Үйлөр салынды. Негизи ошол базардын жанында эски үйлөр, ошол кезде эле үйлөр бар болчу. Ошого убагында кандай берилген билбейм мен делечи. Ошол жоопко кандай жана талаптарга жооп бербей кандай берилип койгон да. Жеңиш мырза, бүгүнкү күндө ошо ветеринарлык кызматкерлер да базарда иш алып барып атышабы? Өткөнү ал жерде иштебей калдык дегендей да болду. Ветеринарлык кызматкерлер иштейт, базарга келишет. Мисалы үчүн, бул меники мал базарда. Биз базар күнү дарбазаларыбызды ачабыз. Базарга келгенден баары базардын ичине кирет. Анан ошол эле ветслужбалар өздөрү келет, жанагы малдардын справкаларын текшерип, жана алыска чыккан малдарга өздөрү дагы талон жасап ошолордун өздөрүнүн иштерин алып барат да. Анан эми азыр жанакындай кайра эле бизге доомат коюп атсак, киргизбей атат деп. Мен аны киргизбей койгудай мен болгону базардын ээсимин. Алар өзүнүн жумушун өздөрү аткарыш керек. Анан эми ал баягы жамандайт силер ушуга чейин барып атышат да базардачы. Алардын да ветеринарлардын бирден бир максаты бизди жаап жаңы базарга көчсүн деген максат. Ошо жетекчиси баш болуп, башкасы төш болуп, ошонун баары тең ушундай бир акылга сыйбаган ыплас иштерди жасап атышат. Так базар алар үчүн ачык эле, аларга дагы кабинет жасап бергенбиз. Кабинети турат. Ошо тышта туруп ишибей, мына кабинетке кирип алып иштегиле деп. Ошол эле участковойдуку турат. Башка службалар, участковой, уголовный розыск баары тең иштейт. Райондордон да келет ветеринарлар, алар иштейт. Жанакындай биз наоборот мал оорлуктарды көбүн биз ачканга жардам берип атабыз. Ошол жерден каттап, малдарды теңшеришип, наоборот радиорубкадан дайыма ошо элдерге эскертүү жүргүзөт биздин базардын малдары. Мал базарга ветеринариялык справкасыз келбегиле деп. Ветеринариялар жасачу жумушту биз жасап берип атабыз. Өзүбүз радиорубкадан элдерге эскертип, анан алар келсин, иштей берсин, аларга эч ким тоскоолдук жараткан жери жок. Анан эми бул кишинин жанагы сөзүнө айтайын. Мал базар деп баарына жооп берет деп атпайм. Мынакей ошол эле мал базарды, мына жаңы ачылган мал базарды азыр ошол эле жанагы айтып кеткен талаптарга туура эмес деп прокуратура, шаардык прокуратура иш козгогон. Ошол эле ветеринария, ошол эле госрегистр, архитектура, башка службалардын баары заключенияларды туура эмес берген деп. Азыркы жаңы базар боюнча. Ошол жанакы ошол эле айтып кетишкен талаптарга жооп бербейт. Анткени мына өзүнүн ыйгарым укуктук абалдарынан аша чаап, туура эмес заключенияларды бергенде прокуратура эмнеге иш козгоду анда? Ошонусу да таң калыштуу болуп атат да.
как юрист катары сиз ошону түшүндүрүп бербейсизби анда? Бүгүндө мындай болуп атпайбы, баягы буякта туура айтылды, замандын талабы боюнча ошо мал базарды көчөлөтпөй. Буга чейин мисалы Союз кулаганда ошо 2000-жылга чейин мал базар Пржевальский көчөсүндө жайгашкан болчу. Анан баягы элдин саны көбөйүп, малдын саны көбөйгөндөн бүгүнкү күндө ошо Валиханов көчөсүнө көчүргөндө 2000-жылдын башында. Анан бүгүнкү күндө ошо жооп бербегенине байланыштуу ошо четке чыгарып атабыз да. Ошол Меники мына мал базар деген целевой айтпадым жана башында эле токтом чыгып турат. Кызыл китептерибиз мал базар деп оформить этилип турат. Анан кандай мыйзам? Ал маселени да чечсе болот, жана айтпадым да. Ошол мүлкүңүздүн багытын өзгөртүп, башка багытта иштетсе болот. Ал мэрия тараптан андай иштерди жүргүзгөн жериңер жок да. Силер азыр бир тараптуу эле бул биздин жогорку мал базарды жабыш керек. Соттун чечими чыга элек да, ага чейин деле сүйлөшсөк болот. Мына азыр өзүңүз эле соттун чечими чыга элек деле айтып атпайсызбы? Жабылат деп. Баса айтып атасызбы? Жабылат деп. Биз ошону соттон сурап атабыз. Жанагы жеңиш мырза айткан мал базар боюнча туура эмес болгон деп прокуратура иш козгоду деп атпайбы? Жок, бизде ушул боюнча оюңузду айтсаңыз. Туура, ал боюнча мен өзүм дагы барып, алар менен сүйлөшүп, прокуратурага чейин барып, токтом ал кезде мэриянын токтому чыккан. Ал коммерциялык багытта. Ошо багыты жөнүндө айтылып атат да. А жерде коммерциялык багытка мен түшүнөм, ал понятие растяжимо, любой коммерческий деятельность жүргүзсөңүз болот да. Азыр, например, мында мен ал багыт ошо жерге 670 миң сом налог төлөп атабыз. Жер налогу 670 миң сом. А эгер ошол багытта болбосо, анда 70 миң сом төлөшүм керек экен да. Анда эмне үчүн налогко төлөй келгенде багыты туура келип калып атат, а налог тигиндей болгондо багыты туура эмес болуп калып атат да, түшүнбөйт атам да ошо. А негизи ал боюнча биз заявление киргизип койгонбуз мэрияда. Февралда киргизген, мына февралдын 6-сында канчасында киргиздик. Ошондон бери кандайдыр себептер менен эмне кайрыла элек. Ал негизи өзү мэриянын жооп катары бизге берет. Бул жерден көп маселе келди, Каракөл шаардык мэрияга келип такалып атат да. Буюрса бул аба көп маселелер бар экен. Бул киши да айтып атат, бул киши да арыз жазылган, ошол кезектеги комиссияда каралып, байкеге да айтылган, ошол убактысы келсе чечим чыгат да. Эми Улам мырза, мынакей сиз шаардык мэриянын өкүлү катары айтып атасыз, сиздин да оюңузду уксак. Эми жеке менин жаран катары дагы оюм 12 ай өзүнүн малын баккан дыйкан, фермер, айыл тургуну, жаран бир заман талабына ылайык өзү каалагандай келип, ушу малын өзү каалаган баада сатканга укуктуу деп ойлойм. Ал эми ошол шарттарды түзүп бериш мына сиздер иш алып барып аткандан кийин сиздердин колдоо болуп атат. Анан бул жерден телекөрүүчүлөр дагы ойлоп калышы мүмкүн. Бул жерде эки эле ишкердин кызыкчылыгынын кагылышы мындай сезилип атат да. Анан бул жерде Каракөл шаар мэриясынын дагы позициясы чоң болуш керек болуп атат да. Мына конкреттүү чечимдерди кабыл алып туруп эле мына элдин койгон талабындай мына сиздер айтып атасыздар, бүгүнкү күндө мал базар бүгүнкү күндө талапка жооп бербей калды. Бул ошолго жеттик деп атасыздар. Анан ошол эле учурда мынакей контейнер мырза өзү ачкан базарды дагы айтып атат элге. Бирок аяка эл соода кылбай атканын көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Анан дагы бир башка жолдорун бир ойлоп бир чечимге келип дегенде Улам мырза кандай дейсиз? Мындан аркы мэриянын аракети кандай болот да? Бул боюнча да ошол иштер жасалып атат, инициатива көтөрүлүп атат. Бирок мындай болуп атпайбы? Инициатива административдик чарада көрө албайт экенбиз да. Мыйзамдарыбыздын баары диспозитивдик болгондон кийин, императивге жатпагандан кийин, мунун баары соттун чечими негизинде аткарылат экен да. Айтып атпайбызбы? Ал ошол жолду да жаба албайт экенбиз, базардын иштөөсүн да жаба албайт экенбиз өзүнүн мыйзамдарыбызга ылайык. Ошондо сотко кайрылып атабыз. Соттун чечими чыкса, буюрса деп атабыз. Соттун чечими чыгып, ошол биздин дооматыбызды канааттандырып берсе, ошол аткаруу баракчасы менен ушул мал базарды жаап, ошол өз убагында туура эмес чыккан токтомдорду жокко чыгарып, ошол муниципалдык менчикке алалы деп атабыз. Сөздүн кыскасы. Азыр жеке менчик мал базарды ошо берилген жеке менчикке кеткен ошо токтомдорду, кызыл китептердин баарын жокко чыгарып, ошонун баарын муниципалитеттик баланска алалы деп атабыз. Анан жана айтылып кетпедиби? Бүгүнкү күндө ошо мал базар замандын талабына жооп бербейт. Ошондон шаардын четине чыгарыш керек. Бүгүнкү күндө мына ошол өзүңүз жакшы билесиз, башка дагы көйгөйлүү маселелер бар. Жеңиш мырза өзүңүз да мынакей
байкап жүрөсүз, билесиздер, мынакей жаңы конуштар көп түшүп атат, элдин саны өсүп атат. Ошол менен жараша таза суу маселеси, бала бакча маселеси, мектеп маселеси, социалдык объектилерди куруп берүү талаптары болуп атат. Анан ошол жерге дагы тегерек жашагандар да ушул маселени көтөрүп атат деген да маалыматтар бар да. Анан ошол сиз ошо айтып атасыз, муниципалитет менчикке алабыз, соттун чечими чыкса алабыз деген ниетте туруп атабыз деп. Анан ошондой багыттарга кетеби? Жооп берип коеюн ошо сөзүн. Мына эми бул жооп бербейт деген эми бул кишинин өзүнүн пикири, жеке пикири. Биз айтып атабыз, бизде мал базар мыйзам чегинде турат. Багыты мал базар. Мыйзам чегинде жумуштар жасалып атат. Биздин мал базар мыйзамдуу деп эсептейм. Анан эле ушу мына бул адистер, мэриянын жетекчилиги, болуштар баардыгы тең биригип алып, азыр ушу мал базарды жабуу максатында баары иш алып барып атат. Ошол жана биздин мыйзамдуу турган кызыл китептерибиз турса дагы ошону сотко беришти. Эми бул киши айткандай соттун чечими чыгат, эми буюрса, эгер соттор адилеттүү болсо, адилеттүү чечим чыгарат дегенибизде да чоң үмүт бар. Анан эми ал бул киши азыркындай жабылат деп айткан сөзү буларды мына мэрия тарабынан туура эмес. Мына мэрия өзү да айтып атат. Соттун чечими негизинде буюрса, мэрия өзү да айтып атат, мына сиздин базар жабылат, башка бизнесиңерди да текшерем деп, мына бир тараптуу бир кишинин кызыкчылыгына иштеп атканы мына айтпайын деген сөздөрдү мына булар өздөрү айтып атат да. Жергиликтүү. Булар ошондой андай эмес, жергиликтүү. Бир тарап Жеңиш мырзанын айтып аткан дооматы канча? Мэриянын өкүлдөрү өзүн билемдик кылып 5-6 жолу проверкадан өттүк. Өзүнүн функциясына ылайык, ошо мыйзамдардын талаптарына ылайык чыгып иштеп атышат. Өзүнүн функцияларын аткарып атат. Жана да айтып кетпедим. Жок, мына менде бул жерде калып сөз болбосун деп. Бүгүнкү күндө ошо мал базардын иштөөсү, эксплуатациясы, ошол Кыргыз Республикасынын архитектуралык багытында, эстетикалык багытында, ошол эле ветеринардык, санитардык талаптарга жооп бербейт. Чынында айта кетели. Аны деген биз өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз. Ошол эле положениеде, ошол эле жободо, мыйзамдарда жазылган. Ошол биз сотко жазып атканда өзүбүз ошону негиздеп туруп дооматыбызга көргөзүп атабыз. Ошону биз сот отурумунда далилдеп беребиз. Биз ошол ишенип атканыбыз, ошо сот адилеттүү карап туруп, ошо биз тарапка канааттандырып чечим чыгарып берет деп ойлойбуз. Биз ишенебиз. Бүгүнкү күндө мал базардын иштөөсү ошо шаардын ичинде. Бул ошол эмелерге жатпайт, ченемдерге. Мына азыркы мен айтып атканды мына бул киши өзү эле далилдеп атат. Бир тараптуу кетип баратканычы. Анткени мына жооп бербейт деп атат. Мен жана сизге башында айтып кетпедимби? Жана комплексный проверка болгон. Бүт баары мыйзамдуу деп алар корутунду чыгарып атат. Анча-мынча ошибкалар бар, жанакы жана 378 токтомдун 1-2 пунктун көрсөтүп атышат, ушу талапка жооп бербейт депчи. Ал эми талапка жооп бергенде жана айтып кетпедимби? Ошол 377 токтом 15-жылы чыгып атат. Анан 15-жылы чыккан, 15-жылдан берки участок берилип кеткен үйлөргө мал базардын күнөөсү канчалык деңгээлде? Анан ошондой маселелер көп бул жерде. Анан бул кишилердин мына айтып атканы өздөрүн бир багытта бир кишинин тапшырмасы менен кетип баратканы мына өздөрү далилдеп азыр сүйлөп атат. Биздин Каракол шаарынын мал базары мыйзамдуу, мыйзам чегинде иш алып барып атабыз. Төлөмдөрүбүздүн баарын төлөп атабыз. Бизде Каракол шаарынын мал базары мыйзам чегинде иш алып барып атабыз. Бирок ошол шаардын ичинде болбош керек деген да мэриянын талабы болуп атпайбы? Жем шаардын биздики мына булар айткандай шаардын ортосу эмес да. Мына биздин шаардын ортосу кайсы жер? Мына өзүңүздөр билесиздер. Биздики шаардын түндүк чет жагында жайгашып турат. Мал базар. Ар жагынын баары промзона, ачык жер. Эми ал берки участокторду мына ошолорду мисалы үчүн булар ошол эле мэрия мына ушул юристтер жоопко тартпайбы анда ошол кызматкерлерди мисалы үчүн. Эмне үчүн жанакы эле ошол 377-токтом мына 200 метр ушул мал базардан алыс жайгашыш керек деп турса, так түбүнөн үйлөрдү берип салды мына мисалы үчүн. Ал адамдар уруксаттарды берип атышат. Алар эмне үчүн жоопко тартылбайт? Ал убакта да ал жерде үйлөр бар болчу да. Жок, алар базар түшкөнгө чейин үйлөр алар башка, барашный үйлөр. А бер жакта жана жаңы салынган үйлөр турбайбы мына? Биздин саны көбөйүп аткандан кийин. Жок, ошол эле сиз айткан норманы эмнеге убагында аларда норманы аткарган жок дейм да? Суроо да. Ошол эле архитектура, ошол эле госрегистр, ошол эле мэрия участокторду берип атканда. Менин оюм боюнча ошол өз убагында жер берип атканда ошол
нормаларын ченинде берген деп ойлойм да. Ошол нормасы 15-жылдан бери айтып атпай, 15-жылдан бери айтып атпай. Жок, мыйзамсыз чыккан деп эч ким айтпай эле. Мен кантип айтам? 200 метр алыс болуш керек деп атат. Анан ошол норма берген деп атасыз. Анан кайда 200 метр болсо ал жерге участок вообще бербеш керек эле да. Аякта турган үйлөр да бар болчу. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Мынакей эми бүгүнкү күндө эми ар бириңиздер өзүңүздөрдүн көз карашыңыздарды, пикириңиздерди билдирдиңиздер. Эми бүгүнкү күндө ошол бир гана талап болуп атат. Мал сатып келген дыйкандардын, фермерлердин бир гана талабы жакшы бир шартта соода кылсак деген гана тилек. Анан мэрия тарабынан коюлган талаптар мынакей сотко кетти деп атат. Эми ал соттун чечими менен чыга турган нерсе болуп атат. Соттун чечими кандай чыгат? Ошол чечимине чыкканына жараша шаардык мэрия өзүңүздөр иш алып барат болушуңуздар керек. Ага чейин мынакей бул Жеңиш мырза айткандай мал базар иштеп атат, бардык талаптарга жооп берип атат деген көз карашты айтып атат, ишендирип атат телекөрүүчүлөрдү. Ошол эле учурда мынакей жаңы базар бардык шарты менен деп мына Кантемир мырза да айтып атат. Эми өзүңүздөр жана айтып кеткендей, кайсы базарга барып соода кылыш бул жарандардын колунда болуп атат. Элдин тандоосу. Элдин тандоосу болуп атат. Эми мындан кийин бул өзүңүздөр айткандай эң негизгиси сотто каралып атат деп Улам мырза билгизди. Соттун чечими менен кандай мындан аркы аракеттер ошол соттун чечимине жараша болот экен деп түшүндүк биз. Ал эми ага чейин бул жанакы телекөрүүчүлөр мал саткан дыйкан фермерлер коюп аткан талаптарды сиздер ошол койгон сунуш пикирлерди эске алып, мындан ары дагы жакшырта бересиздер деп ишенебиз. Ал эми Кантемир мырза дагы мына өзүңүз айтып атасыз, заманбап базар турат деп. Эми ал элдин колунда дагы айтам. Эми оюңуздарды жыйынтыктап койсоңуздар, сиздерге эркин микрофон берели. Кантемир мырза, сизден баштап койсок. Мен да ошо убакыт менен колдонуп айтып кетет элем. Элибизден да суранып кетет элем. Ошо туура түшүнүү менен кабыл алса жакшы болот эле. Жанагы жолду тоскондон алар бир жумада бир келип кетип атышат. А бирок ошо келип кеткенде кандай көйгөйлөр жаратып кетип атат. Например, алар кеткенден кийин биздин эшиктин алдында жолдо, например, элдин эшигинин алдында толтура таштандылар калып атат. Ар кандай нерселерди таштап кетип атат. Алардын баары тазаланган, тазаланбаган, тазаланбай атат. Ошо эл журттан да суранып кетет элем, ошо туура мындай туура түшүнүп, ошо жолду жаппай, ошол тигинекей мынакей ошо биз базарда ачып бердик. Бул нерсенин баары деген ушул эмеден келди да, баягы бизге, например, базардын эмне кереги бар эле? Биз өзүбүздүн ишкерликти жасайбыз. Биз деген 30 жылдан бери мен тегирменчимин. Мага, например, базарында эчтекесинин кереги жок. Айла жоктун оокаты болуп атат да. Айла жок, ошол элге ушундай сунуш кылып, мына боякка баргылачы, могу эшиктин алдын тозбогула, бул мен кыйналып атам, тиги кыйналып атат, эл журт кыйналып атат, силер ушу жолдо туруп соода кылып жанагындай келип атканыңарга деп ошо суранып кетет элем да, түшүнүк менен кабыл алып берсе жакшы болот эле да эл журтта. Рахмат. Бул боюнча жергиликтүү бийлик тараптан ошо көйгөйлүү маселени чечели деп иштерди жүргүзүп атабыз. Буюрса ушу оңунан чыгат го деп ойлойм. Ушу жөнгө салуу иштери жүрөт. Рахмат. Жеңиш мырза. Биз деле Каракол шаарынын мал базары элге кызмат кылып атабыз. Элге болушунча шарттарды түзгөнгө аракет кылып иш алып барып атабыз. Эл тараза, эл сылчы деп коет. Элдер мына азыркы бүгүнкү ушул түз эфирден өздөрү да таразалап жыйынтык чыгарат болуш керек. Биз мисалы үчүн каршылыгым жок, мен жеке мисалы үчүн ачылып, эгер эл каалап өздөрү чечим кылса, биз элге эч кандай тоскоолдук жарата албайбыз. Анан ушундай жөн жалган жалааларды, туура эмес жанакындай арыздаттанууларды ошо токтотсок деп мен бир айрым адамдарга чакырык жасап кетет элем. Рахмат. Рахмат сиздерге, убактыңыздарды бөлүп биздин суроолорубузга, телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн. Эми Улам мырза айткандай, ушу сотто каралып атат деп атат. Эми соттун чечими менен жараша сиздер иш алып барасыздар деп атасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Айкын программасын көрүп алдыңыздар. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул Каракол шаарындагы мал базарынын маселеси туурасында сөз кылдык. Ал эми биздин бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип суроолорубузга жооп берген
Каракол шаарындагы мал базарынын ээси Жеңишбек Төлөжанов, ошондой эле Каракол шаардык мэриясынын баш кадиси Улан Садырбаев жана Элдан тегирменинин ээси жеке ишкер Кантемир Байзаков болду. Биз ушуну менен бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламат болуңуздар.